Патроны, водка, махорка в цене, а на войне нелегкий труд. А сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне. Улуу жеңиш тарых жашап жатат. Улуу жеңишти алып келген биздин жаркын келечегибиз үчүн дүйнөдө баарынан кымбат мекен үчүн жанын аябаган баатырлардын эмгегине жана ыйык духуна таазим. Алардын баатырдыгы мекенчилдиктин улуу үлгүсү, алардын өлбөс өчпөс эрдиги дайыма элибиздин эсинде. Бир бол мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик партиясы. Касым Акрамов 1928 15 августта Көкжаңгак шаарында туулган. 3 уул 2 кызды тарбиялап өстүрүп, учурда Жалал-Абад шаарында жашайт. 70 жылдык майрамыңыз менен. Рахмат. Вы служили верой и славой, да? А? Ордендериңиз сизди жасыркайт кылып турсун дайым. А? Ушунча жыл болду, ушул биз силерди эскерип, ушу кичине болсо да бир акция кылып коюн деп, ушу Гүлбол партиясынын атынан келдик эле. Рахмат. Акрам Касымов 1945 жылы советтик армияга кызмат өтөөгө чакырылып, аскер кызматын Батыш Украинада өтөп, мекен үчүн жоопкерчилик менен кызмат кылган. Мекенди коргоодо душмандын мизин кайтарып, 1947 жылы Кыргызстанга кайтып келген. Burun köp gapiradi, hozir endi gapirmaydigan bo'lib, hozir Qayerda tug'ilgan, qaysi yerda? Ko'kemgarda tug'ilgan. Gavrilovkada bular ashu qimmatchilik mahalda Gavrilovkada yashaganmiz deydi. Qaysi yerda службаң? Ukrainada служить qilganman deydi. Ne ashu yerda служить qilganman, biz hammamiz urush nima bo'layotgan mahalda yosh bolalarni olib ketgan, hammamizni yig'ishtirib. Keyin ashu borgandan keyin ucheyniga tushganmiz, o'rgatgandan keyin chiqqandan keyin jindadan keyin urush tugadi deb ana qilgan degan. Yine ashu yerda bolalar bilan ashu yerda ishlarga qaralashib, undan keyin 46-yilmi, 47-yilga o'tadi mahalla, keyin jo'natgan ekan bu kishini, bu yoqqa jo'natgan ekan. Андай рядовой bo'lib yurish службаң да? Ashtaqa shekilli. Звание olgan emasmi hech qanday? Bilmayman, u zvonyasini aytma, ammo u ancha bo'ldi. Medal Jukov ham kelgan. Ashu nimada Rossiyadan yozib, medal Jukov deb qog'ozi keldi. Nimasi medali ham bor edi. Biz mana uyimiz kuyib ketgan mahalda, bu uyimiz 2003-yilda kuygan, to'xtan chiqib ketdi. Aslida bu kishinin ko'p narsalari kuyib ketdi. Yashab, shu yerda yashadi. Mana medal Jukov deb mana. Ахматжан Киргизов 1924 жылы 10 майда Нокен район Бүргөн айылында туулган. 12 баланы татыктуу тарбиялап чоңойтуп, учурда Жалал-Абад шаарында жашайт. Бир бол партиясынан келдик, бир бол. Нокен район Бүргөн айылынын тургуну Ахматжан Киргизов учурда 91 жашта. Карыя 1942 жылы аскерге чакырылып, ички иштер элдик комиссариатында аскер кызматын өтөгөн жоокерлердин катарын толуктаган. Ахматжан ардагер 1943 жылы Молдавияга фронтко жөнөтүлөт. Душмандар менен бир канча салгылашуудан кийин отрядтагы эң мыкты снайпер атылган. Андан соң ички иштер элдик комиссариатынын аскер башчылыгы тарабынан Хабаров шаарына снайпер өнөрүн мындан да өркүндөтүү максатында атайын окууга жөнөтүлөт. Кытайдын Манчжурия аймагына Япон оккупанттарынан бошотуудагы салгылашка катышкан. Аскер кызматын жоопкерчиликтүү өтөгөн соң 1949 жылы Жалал-Абад шаарына кайтып келген. Мына бизден сизге пакеттер, бизден сизге Ахматжан ака. Rim devrinin Tokyo de işte padişah Rim'de doговор tutup bize başkan. Sovyetski Soyuz bu geçişte yeryüzüne ege oladı. Soyuz'u üçge bölüp yok kılışımız gerek dedim. Şu doговорga asasen Rim'de İtalya, Germaniya, Japonya,
Pekat basışkan. Uruşta Germaniya özünü şehrige İtalyaniyem özüge koşu olan. Şurada kalıp biz Germanlı 14 devlette Avrupa'dan paçalanan özüge alan Germanlı yok kıldı. Stalin etti. Biz yok kıldı. Endi bular yok kıldı. Endi bitti Japon kaldı. Bu bir günü şu doğduğunda asasen uruş başlaydı. Biz 36. yılı şu doğduğundan keyin Japonya, Koreya, Mançurya, Sovyetski Soyuz'dan var. Şu yerlerine Japon bası olan tutturuptu German'ın yeniliş hesabını kılıp Soyuz'a girişken. Şu şarayetke asasen Stalin durup biz dedi Çegere'de Germaniye'den paraların içine koyup kaladı. Başkası hamısı Japonya'ya yönetiler. De polislerden, samolyotta, haykaza kılıp taşat Japonya'nın çegeresine basıp vardı. 47. yılın Mart ayında 60'a gelip 10 gün, 13 gün durup gitken varıp Mançurya çegeresinde boğanma. Haykaza şıkılda kalıp hizmette kıranma. Фарид Мускин 1926 жылы Россия Федерациясынын Ульянов облусунда туулган. Азыркы кезде Жалал-Абад шаарында жашайт. Фарид Мускин азыркы муунга согушта жүргөн күндөрүн айтып берүүдөн эринбейт. Жаштарды мекенди сүйүүгө жана ал үчүн жан аябай кызмат кылууга чакырат. Каарманыбыз 1944 жылы Советтик армияга чакырылып, Иракы чыгыштагы аткычтар полкунун катарын толуктаган. Япон оккупанттарына каршы бир канча салгылаштарга катышкандан кийин жетекчилиги аны авиация жагына окууга жөнөтөт. Окууну ийгиликтүү аяктаган соң Иракы чыгыштагы 3-чү эскадрилинде авиамоторист болуп кызмат өтөй баштайт. Кореяны бошотуу салгылаштарына да катышкан. Что интересно, в то время, в 1945 году, нас переслали в 125-й запасной стрелковый полк. Оттуда мы поехали, Черняховского убили под Ельцина. И мы там ему венки ставили, а потом оттуда мы направились в Кенигсберг. А 5 апреля 1945 года начался штурм Кенигсберга. Что там было? Ой, боже, страшное дело. А так все. Война есть война. Куда народ, куда нам посылали, мы выполняли это задание. Не дай Бог, конечно, чтобы вот это вот все повторилось. Мы были в Кенигсберге, от Кенигсберга Порт Пилау. Вот Порт Пилау я был последний раз, вот как раз День Победы был, я был в Порту Пилау, да? Порт Пилау. А вы кем были на войне? Кем служили? Обязательно просто солдатом. Солдат? Да. А вы в батальоне служили? В каком полку? 125-й запасной стрелковый полк. Александр Григорьев 1924 жылы 1 ноябрда Россиянын Челябинск облусунда туулган. Бир кызды тарбиялап өстүрүү учурда Жалал-Абад шаарында жашайт. 18 жашында мекенди коргоого аттанган Александр Григорьев азыр ал учурда эрдиги менен сыймыктанат. Алгач Беларусь фронтунда 188-чи аткычтар полкунда жоокерлердин катарын толуктаган. Белоруссия Чехословакияны душмандардан бошотуу үчүн салгылашка катышкан. Улуу жеңиш орногондугу тууралуу сүйүнүч кабарды Германиянын Дрезден шаарында уккан. 44-м?
В каком полку служили? Где? Потом на Дальнем Востоке был. Потом в Северной Корее. После, когда наши войска вывели оттуда, потом Приморский край, город Артем, там служил. 3 года служил в Северной Корее. И вернулся уже с 51 апреля. 7 лет был. Сафин Гафан 1925 жылы 10 сентябрда Башқұртстандын Мендианов аймағында жарық дүйнөгө келген. 3 баланы тарбиялап өстүрүп, азыр Жалал-Абад шаарында жашайт. Сафин Гафан ардагер 1942 жылы өз ыктыяры менен согушка аттанган. Түркмөнстан СССРиндеги окуу жайдын тездетилген курсун аяктап, ал жерден пулеметчик болуп чыгат. Андан кийин кайрадан согуш талаасына жөнөтүлгөн. Батыш Украинадагы кармашта оор жарадар алат. Көп өтпөй дарыланып, авиациялык аскер бөлүктүн курамында согушту улантат. Бул жерде жүргөндө учкучтун окуусун аяктайт. Чехия жана Польшадагы аба салгылаштарына катышкан. Ну, вы знаете по истории, что там бои были страшные. Да, танковые. Да. Вот меня там ранило вот в ногу осколком мины. Там мины колотили, там воздуха не было. Там все порох, газ. Вот дышали так с трудом. Ну, ранили. Там есть настольная, можно поставить. Я кое-как в траншеи заполз. Меня там перевязали. Первый раз женщина, ну девушка, тогда еще не было женщин. Все, молодежь была. Вот она мне перевязала. Говорит, вот провод телефонный. И по этому проводу иди, там найдешь Санроту. Санроту. Ага. Вы кем были? Кем служили? Я стрелком был. Стрелком были, да? Да. В каком полку? 188-й стрелковый полк. Товарищи солдаты, вы сейчас все мои дети, вы все мои подростки, отцы, братья, все одной формы. Я вас должен довести до переднего края, где сражается с фашистами. Я уже сейчас путаюсь, все рассказы-то, как, где был. Николай Тецкий 1928 жылы 30 сентябрда Михайловка айылында туулган. Бир кызды тарбиялап чоңойтуп, азыркы кезде Жалал-Абад шаарында жашайт. 1945 жылы өз каалоосу менен согуш майданына аттанган. Николай Тецкий 125 запастык аткычтар полктун курамына кошулат. Сидатель согуштук операциясына катышып, Гитлер мелжеген Кенигсбергди бошотууга катышат. Согуштун баардык азабын көргөн каарманыбыз чоң кубаныч менен Жалал-Абадка үйүнө аман-эсен кайтып келген. По 4-м Украинскому фронту, по направлению Любятины. И мы еще не доехали до назначения, нас разбомбили и так далее. Я получил контузии. Ну, ранение. В каком году вы получили контузию? Это было в 44-м уже. В 44-м, да? Ну, да, в 44-м году, кажется. Вот. Потом в больнице я в Сызрани лежал, вылечился, контуженность так. И меня отправили в школу, авиационную школу, ШМАС. Значит, я там проучился месяца 6 или сколько-то я, ну, авиатором я стал. Авиатором стал? Авиатором. Соғышлар болмасын, патшаларға
sabırlık versin, soğuş olmasın. Bendelerimizge sabırlık ver Hudayım. Açlık olmasın. Hudayım Rabbim, epeyden tuzdan sudan ayırmasın birimizin Rabbiken. Her birimizge tanışlık ver. Hemmene arvaqlarımız var, arvaqlarına rahmetler bassın. Alıp bilgen püşteneslerge, mene produktlar alıp gelgensiz. Barısına da Hudayım rahmetler düşüp, barısı da riza olsun aralarsa, Huday rizalığı için siz yürüysüz, Huday riza olsun. Rahmet sizge, isen sağışlarız. Allah'a ekber. Ali Yusupbekov 1924 жылы 15 декабрда Сузак район Чөкөдөбү айылында туулган. 3 ул 2 кызды тарбиялап өстүрүп, учурда Жалал Абад шаарында жашайт. 90 жаштын кырын аркалаган Али Юсупбеков да улуу ата мекендик согуштун ардактуу каармандардын бири. 91 Кызыл туулар полкунда кызмат өтөп, жарадар болгондон кийин согуш майданынан бошотулуп, ата мекен алдындагы милдетин кайратмандык, баатырдык менен аткарып, үйүнө 1945 жылы кайтып келген. Banda, Çeçen'in kuşlar boğan, Sever Kafkaz'da. Aha. O şaka bizi uçuyordusunu ap getip, adırmayı 15 gün yürüp, aşağıda üçlap ap gelip, hammasını plenge alıp, yüklap, kızınca cönat organmaz. Kegen kesek, bir yere, kegen eken, Çeçen'in kuşlar. Ondan kegen eken, ahran jelezne dorogu olduk, boy pırpaslardı, voyeni teknikalardı. Bizde bir 10 adamız, ben komandir отделения, pistolet, avtomat hammamızda. Eşelonda saprovet kılıp, bir neçte stansiyadan keyin boshqaga topshirib qaytib keliyorduk. Ondan keyin Armavir, Grozny, Voronezh, Rostov, Tuapse, Maxachkala, şu shaharlarda So'z bag'ildan. Shularda bo'ldik. Biriga olib yurdi. Gavaz Mingaраев 1924 жылы 1-июльда Татарстандын Кулбай Мурас аймагында туулган. 5 баланы тарбиялап чоңойтуп, азыркы кезде Жалал Абад шаарында жашайт. Gavaz Mingaраев 18 жашында 2 айлык окуудан өткөн соң 4-чү Украин фронтундагы 156-чы полктун курамына кошулат. Согуш талаасынан жарадар болуп, айыккандан кийин Кытай менен чектешкен жерге кызмат өтөөгө жөнөтүлөт. Ата мекенди сырткы душмандардан коргоо милдетин 1949 жылга чейин татыктуу аткарат. Рахмат, Gavaz Mingaраев. Не обязательно будет. Рахмат. Нас после окончания двухмесячной подготовки нас отправили в состав второго фронта, Украинского фронта. Как раз под Москвой шла в это время война, еще только под Москвой была. Светлогорск деген шаарны алдык. Алгандан кейін шуну алганда раненый болдук. Баш дегендей мындай ишлемек ярадар болуп, анасын биздин bir ближайший лечебный пунктка киргизип, bir-iki ay саламатчылыкны козгогандан кейін исен аман калгандар нелерни, адамдардын барын балаларыбызды хаммабыз ушун булган балалар фронттан исен аман кайткан чыккан балалардын хаммасын немеге казахстанский пограничный отряд жөнөткөн бизни. Биз немеде ушул граница убактында болдук. Границада болгонузда 45-жылы. 45-жылы. Тугусы болдук да победа. Akaparlarını gala eylem, beni hürmet kepsiler, sizlerine Allah hamisha hürmet eyler. Oo, aytkanız bersin. Молодежь
должна быть такой. Спасибо Спасибо вам большое. Спасибо за победу. Спасибо. Цель этого мероприятия была отдать должное дань благодарения нашим героям, нашим дедам, прадедам, отдавшим нам такую светлую будущее, свободу. И в этом смысле мы провели эту акцию. И эта акция должна как-то повлечь за собой молодежь, которая должна чтить светлую память их. И мы посетили ветеранов наших в городе Джалабад. Ныне их живет в нашем городе 8 человек. Мы их посетили, прослушали их истории, которые очень трогают нас. И после этих рассказов каждый молодой человек в какой-то миг должен задуматься. И, то есть это история, которая дарована нам, и должны мы чтить эту память.